Москва шаарындагы Маек ТВ каналы мекендештерди бүгүн 27 май кечки жаңылыктар менен тааныштырат. WhatsApp группаларда, социалдык тармактардан аферисттер элди кетүүгө үгүттөп, дүрбөлөңгө салып, Оренбург шаарына бүгүн автобус чыгып атканын айтып, аферисттик сөздөрүнө ишендиришкен. Учурда бул кабарды алган эл тезинен барып, аталган адрестеги автобуска чыгып отуруп алышкан. Мына ушул кабарды алган элчилик тарабынан Аскат Алиев, Акбар Маразыков уюшулган топ аталган адреске жетишип, автобусту жолго чыкпоосун айтып, чек араларда блокпосттор бар экенин айтып, элди токтотуп калышты. Автобустун водителине 160 миң төлөнгөнү маалым болуп, ар бир кыргыз жараны 3,5 миң акча беришкенин айтышып жана фирмасына чалып, ар бир кыргыз жаранынын өзүнө берген акчалары кайта. Ушундай жалган маалыматтарга ишенбей, автобус кетпейт. Азыр Россиянын ичинде блоктор коюлган, граница жабык. Сабыр кылып, хостелдегилер хостелге жатып, үйүндөгүлөр үйүндө жатып, кичине сабыр кылып тургула. Кудай буйрса, кичине кырдаштык окшойт. Кичине сабыр керек элибизге. Кайра токтотуп, жалган маалымат экенин тактап, азыр автобустун тыйынын, чогулткан тыйындарды кайра берип атат азыр. Сиздин атыңыз Нурлан мырза? Нурлан мырзага. Раз, 10, раз, 2, 3, 130, правильно? Так, 5, раз, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 160. Чек 160 миң берди.